Өтіп бараткан күндүн башка окуяларынан кабар алыңыздар. Мен Назика Атамбекова кыскача алар тууралуу баяндап өтөм. Интернет жетпеген алыска айылдардын маселеси чечиле элек. Атайын долбоордун алкагында адистер өлкөнүн булуң бурчунда интернет желеси жеттерине убада беришүүдө. Казакстан экспого даярдык көрүүнү улантууда. Ири иш-чараны утурлай Нурсултан Назарбаев Астананын жаңы көрүнүшүн иштеп чыгууга тапшырма берди. Коомдук тамактануучу жайлардын ээлери чылым чегүүгө каршы чыккан мыйзамга сын коюшууда. Алардын пикиринде ишкерлердин кызыкчылыгы эске алынбай калган. Себеби мындай тыюу чыгаша кептеп жатат дешет. Кутман кечиңиздер менен кененирээк баянга өтөбүз. Базар Коргондон аймактык ооруканасында жер көчкү алдында калып жаракаттангандардын дагы бири көз жумду. 23 апрелдин кечинде Арстанбап айыл аймагында болжол менен 300 куб метр көчкү жүргөн. Жаңы Хаят конушунда 8 адам таза суу түтүктөрүн оңдоп жүргөн, алардын 4-өөнүн жер көчкү басып калган. Көчкү алдында калгандардын бирөө кырсык болгон жерден дагы бирөө ооруканага жетпей көз жумган. Бул арада ушундай эле жаратылыш кырсыгы Тажикстанда да катталды. Жүздөгөн адам жашаган Ляхш аймагын сел жууп кетти. Ошентип Тажикстандын чыгыш тарабындагы бул аймактагы оңдогон үй бүлө баш калкалоочу жайсыз калышты. Коңшу Казакстанда болуп жаткан кабарлардан президент Нурсултан Назарбаев Астананын айрым райондорундагы турак үйлөрдүн көрүнүшүнө карата сын айтты. Экспого даярдык көрүп жаткан Казакстандын баш калаасынын көрүнүшүн тез арада жаңылоо тапшырмасын берди. Чылым чегүүгө тыюу салган мыйзам кафе-ресторандар үчүн чоң чыгымга учуратат. Мындай ойлор менен бул жаатта ишкерлик менен алектенгендердин ассоциациясынын өкүлдөрү маалымат жыйында билдиришти. Алардын эсеби боюнча түшкөн кирешенин 50-70% каражаты жоготуп алышат. Учурда жалпы республика боюнча 4000ден ашуун жай бар. Ал эми Бишкектин өзүндө 1,5 миңге жетет. Бирок бул мыйзам күчүнө кире турган болсо, бул тамактануучу жайлардын жарымынан көбүнө киши да баш бакпай калат дешүүдө. Ушундан улам алар бул бизнес менен алектенгендердин ою менен эч ким эсептешпей жатышат. Сейчас вносится на рассмотрение закон о... Азыркы коомдук жайларда чылым чегүүгө каршы чыккан мыйзамдын кабыл алынышына каршыбыз. Себеби бизге келген кардарлар азайышына мунун артынан чыгымдарга дуушар кылат. Ушундан улам биз депутаттарга кайрылып, биздин да кызыкчылыгыбызды эске алгыла деп атабыз. Бул бир жактуу чечим. По-другому некоторые заведения просто не выживут. Эске салсак, айрым депутаттар коомдук тамактануучу жайларда атайын бөлмөлөрдө гана тамеки чегүү эрежесин сунушташкан. Анда ресторан ашканасындагы коомдук тамактануучу жайларда тамеки чегүү адаты жайылып кеткендигин, ошондон улам аталган мыйзам долбоору аркылуу атайын бөлмөлөрдө гана тамеки чегүүгө уруксат берүү эрежеси сунушталган. Аталган теманы 11 канал студиясына келген ресторан тамактануучу жайлардын кызыкчылыгын коргогон эл аралык уюмдун Кыргызстандагы өкүлү Гүлзат Райымбекова менен улантабыз. Гүлзат айым, куш келипсиз. Айтсаңыз, бүгүн кафе-ресторандардын кожоюндары чылым чегүүгө тыюу салына турган болсо, кардарларды жоготуп алабыз деп камтама болуп атышат. Бирок бул бир эле Кыргызстанда эмес, башка чет мамлекеттерде да каалаган жерде тамеки чеге бергенге болбойт эмеспи? Ушул тууралуу айтып берсеңиз. Бул маселени жаман деп да айта албайм, жакшы деп да айта албайбыз. Биз сунуштаган талап бул эртеңки жогорку кеңеште добуш бере турган суроо. Бул эки варианты бар да. Биринчи вариант чылым чегүү тыюу салган мыйзам, экинчи атайын бөлүнгөн тамеки тартуу үчүн жер. Биз аябай экинчи вариантка добушуңузду бериңиз деп суранып жатабыз. Анткени башка өлкөлөрдө, мисалы Россияда ошол мыйзам киргенде 30% пабдар жабылган. Анан көбү ресторан көбү жабылган, кирешеси келбей калганда. Макул, сиздер башка жолдорун караштырса деп атасыздар, мисалы конкреттүү түрдө кайсыл жолду сунуштап жатасыздар? Мисалы чылым чеккендер менен бирге отурууну каалабаган башка адамдар да бар да, алардын кызыкчылыгы кандай? Анткени биякта эки вариантты караш керек. Тамеки чегүү кишилердин, чегип аткан кишилердин и чекпей жүргөн кишилердин. Ошон үчүн башка мындай отдельный залдарды добуш кылып жүрөбүз.
Гүлзат, балким бул тармакты тейлегендер башка жарандардын ден соолугун эске алуу менен өзүнчө тамеки чеккендер үчүн жай ачуу сыяктуу жол менен компромисске барышы керектир. Компромиссти ошо биз аябай суранып атабыз. Экинчи вариантына добуш бериңизге. Маегиңизге рахмат. Бишкектеги ресторан, мейманкана, тамактануучу жайлардын кызыкчылыгын коргон эл аралык уюмдун Кыргызстандагы өкүлү Гүлзат Райымбекова болду. Сизге ийгилик. Берүүбүздү улантабыз жаңылыктардын кийинки бөлүгүндө. Түндүк Корея машыгууларын улантууда. Бул ирет буга чейин болуп көрбөгөн ири артиллериялык күчүн сынап машыгууларды өткөрдү. Бир канча жылдан бери согуш улантып жаткан Йеменге каржылык жардам керек. Эл аралык уюмдар баш аягы 2 миллиард доллар сурап жатышат. Бүтүрүүчүлөргө акыркы коңгуроону кафеден өткөрүүгө тыюу салынды. Акыркы коңгуроону өткөрүүдө мектеп администрациясы, ата-энелер комитети жоопкерчилик алат. Кененирээк баяндоого өтөм. Чет элдик кабарлардан Түндүк Корея тарыхындагы эң ири артиллериялык машыгууларды өткөрдү. Иш-чара жергиликтүү аскердин 85 жылдыгына арналып, анда такталбаган маалымат боюнча өлкөнүн лидери Ким Чен Ын катышканы айтылууда. Пхеньян тарабынан ядердик жардыруунун сыноолорун ушул күнү жүргүзөт деген сөздөр Корея жарым аралында тынчсыздандырууну алып келген. Эске сала кетели, буга чейин Түндүк Корея менен АКШнын ортосундагы тиреш күчөп келген. Эки өлкөнүн президенттери бири-бирин жардыруулар менен коркутуп келген. 24 апрелде Пхеньянга жакын жерде АКШнын аскердик машыгуулары өтүп, ага Жапониянын Самидаре жана Айсигара күчтөрү дагы катышкан. Ал эми бул жубан соңунда машыгууларга Түштүк Кореянын дагы кошулушу күтүлөт. Чет элдик жаңылыктарды улантабыз. Йемендин премьер-министри Абдулазиз бин Салех Абдур өлкөнүн гуманитардык жардам катары эң аздан 2 миллиард АКШ долларына муктаж экенин айтты. Андан тышкары ал Йемендин гуманитардык жардамды аймактагы калкка жеткирүү үчүн жаңы жолдорду ачаарын убада кылды. Белгилей кетели, Йеменде 2014 жылдан бери куралдык тирешүү уланып келет. Бир жагынан экс-президент Али Абдалле Салехтин тарапташтары шиит мусулмандардын Ансар Алла тобунун өкүлдөрү болсо, экинчи жагынан учурдагы мамлекет башчы Абдырабу Мансур Хадини колдоочулары. Ошондой эле жергиликтүү өкмөткө Сауд Аравия тарабынан аба күчтөр жардам берип турат. Башка кабарлардан Евразия экономикалык биримдикке кирген мамлекеттер үчүнчү өлкөлөрдүн базарына чыгуу менен экономикалык мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтишүүдө. Мындай кабарды Евразиялык экономика комиссиясынын соода-саттык боюнча министри Вероника Никишина билдирди. Анын айтуусу боюнча азыркы учурда Кытай менен соода жаатында кызматташууга макулдашылган. Сүйлөшүүлөр 2013 жылы эле башталып, бүгүнкү күнгө чейин созулган. Никишинанын пикиринде жергиликтүү ишкерлерге жагымдуу кабар, анткени алар дүйнөнүн эң ири базарларына чыгууга мүмкүнчүлүк ала алышат. Мы углубляли интеграцию в заданных границах. Мы формировали. Биз былтыр өзүбүздүн өнөк Кечиресиздер, техникалык мүчүлүштөр болуп калды. Кыргыз эт ассоциациясынын президенти Ырысбек Абдрасуловдун бир каналына берген маегине караганда, буга чейин Кыргызстандын эт продукциясы Кытайга мыйзамсыз жол менен экспорттолчу. Азыркы демилге боюнча ал эт продукциясы тармагында иштеген ишкерлерге жакшы мүмкүнчүлүк пайда болот деген ойдо. Ошо Кыргызстанда өндүрүлгөн айыл чарба продукциясынын негизги бөлүгүн бул эт, малдын эти түзөт да. Эми ошол малдын этин Кыргызстанда жакшы сапаттагы, жогорку сапаттагы этти өндүрөт. Ошону эми экспорттоого шарт керек да, азыр шарттарга. Эгерде Кыргызстан ошону аткарса, түзө алса инфраструктураны, анда жанакы мал өстүргөн элдин, фермерлердин, мамлекеттин баягы кирешеси көбөйөт да. Буга кошумчалап кетели, бул долбоор ишке ашып башташына Кытай тарапы өзүнүн атайын фондунан 40 миллиард АКШ долларын бөлгөн. Башка кабарлардан мектептин жетекчилерине акча чогултуп окуучулар катышкан чоң иш-чара өткөрүүгө тыюу салынды. Аталган буйрукка билим берүү жана илим министри Гүлмира Кудайбердиева кол койду. Анда мектеп жетекчилерине акча чогултуп бүтүрүүчүлөр жана алардын ата-энелери менен бирге кафе-ресторанга барып жаратылышка чыгууга тыюу салынган. Бишкек жана Ош шаардык билим берүү башкармалыктардын жетекчилерине, райондук жана шаардык билим берүү бөлүмдөрүнүн башчыларына жоопкерчиликтүү кызматкерлерди күнү-түнү менен нөөмөткө тургузуу тапшырмасы берилди. Мектеп администрациялары
ачкычылары, класс жетекчилер жана ата-энелер комитетинин жетекчилери акыркы коңгуроо иш-чараларына жоопкерчиликти өз моюндарына алышат. Буйрукта ошондой эле салтанаттуу иш-чара мамлекеттик символика менен шөкөттөлүп, иш-чаранын катышуучулары мамлекеттик гимнди аткаруусу абзел. Кыргызстанда акыркы коңгуроо 25 майда кагылат. Ушул жылдан баштап алыска эл жергесинде интернет жеткирүү иштери аяктап калат. Бул үчүн арзан жана жеткиликтүү интернет булактары табылды. Ал индиялык өнүктүштөр аркылуу ишке ашат экен. Адистер Кыргызстанга интернеттен желеси жетпей жаткан маселе чечилип, айрыкча өлкөлөргө келген коноктор үчүн бул бир топ ыңгайлуу шарттарды түзөт деп ишендиришет. Чынында ушундай алыска аймактарга интернет кабель алып келиш абдан оор. Анткени айрда элдер аз, төлөй турган күчү да төмөн, ошон үчүн коммерческий компанияларга бул анча кызыктуу эмес. Бирок башка технологиялар бар. Арзан эле технологияны колдонуп, ошол айылдарга интернетти алып келсе болот. Бул беспроводной интернет деп коет. Бирок сапаты дагы бийик, баасы арзан дагы болот. Эң негизгиси бул ошо жергиликтүү жерде жашаган эл өздөрү инициатива көтөрүп, ушундай проекттерди жасаса болот. 11 канал топтогон орчундуу кабарлардын соңу болду. Көңүл бурганыңыздар үчүн ыраазычылык билдирем. Саламатта калыңыздар.